Ош шаарынын мечиттеринде бүгүн өзгөчө жандануу. Ыйык Рамазан айынын аякташына саналуу сааттар калганда, каладагы бардык ибадатканаларда жапырт тазалоо жана жасалгалоо иштери кызуу жүрүүдө. Эртең 20 мартта бүткүл мусулман дүйнөсү орозо айтын тосуп алат. Ош шаарынын аймагындагы 75 мечиттин эшиги таң эрте ачылып, майрамдык намаз саат 8:30да окулат. Орозо айт намазы, эки айт намазы тең эле окулуу мөөнөтү негизи шарият китептеринде айтылгандай күн чыккандан кийин найза бою көтөрүлгөндө деп айтылат. Эми азыр Кыргызстан боюнча муфтияттан атайын чечим чыгып келип, ушул 8:30дын тегерегинде. Тоолуу аймактарда бир аз өзгөчөлүк болушу мүмкүн. Ал эми шаарларда, борборлордо ошол 8:30да окула турган болду. Майрамдын шаарында коопсуздук жана тартип башкы орунда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан 1000ге чукул кызматкер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө киришти. Айрыкча жол кайгыл кызматы унаа атыгындарын алдын алуу үчүн негизги көчөлөрдү көзөмөлгө алат. Бул күндөрү бизге ички иштер башкармалыгына жардам берип, шаардагы 75 айт намаздары окула турган мечиттерге бөлүнүп, ал жердеги коомдук коопсуздукка көз салып турушат. Жалпылап айтканда, бул майрамдарда шаардагы коомдук коопсуздукту 600дөн ашуун кызматкерлер камсыз кылышат. Орозо айынын дагы бир маанилүү амалы бул битир садака. Адистер зекет жана битирди айт намазы окулганга чейин берүү зарылдыгын эскертет. Быйыл битир садаканын эң төмөнкү өлчөмүн 60 сом деп бекитти. Орозо фитирдин эң акыркы мөөнөтү ошол айт күнү, орозо айт күнү, орозо айт намазы окулганга чейин. Ошого чейин орозо фитирлерди берип калыш керек. Азыр мына мечиттерге топтолгон орозо фитирлерди дагы биз азыр таркатып атабыз, айтка чейин таркатып коелу деп. Ал эми эң акыркы мөөнөтү ушу айт намазы окулганга чейин. Ал эми айт намазы окулуп кеткенге чейин бербей калса, айт намазынан кийин ол кутулуп калды деген сөз эмес. Баары бир бериш керек, бирок сообу намазга чейинкидей болбой калат да. Муфтияттын чечимине ылайык борбордук аянттагы майрамдык намаз Бишкек шаарында гана өтөт. Калган аймактарда мечитте окууга чечим чыгарылды. Бул коопсуздукту сактоо максатында иштелип чыккан. Берекелүү жайылган дасторкондон бир гана жакындар эмес, муктаждар да даам сызышы керек. Кошуна колоң, жетим жесирлерден кабар алуу айттын чыныгы маңызы. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.